Баевичке берилет. Рахмат. Мен суроо бербей эле коеюн дедим эле. Сиз азыр айтып атасыз. Менчик, ветеринария, жанагы лабораториялар аутсорсингге бергенге өзүңүздүн пикириңизди айттыңыз, каршыбыз, биз карашыбыз керек эле дегендей сөз айттыңыз. Ошону тастыктайсызбы? Рахмат. Кыска жооп бериңчи, сиз айландырып эле кетип калат экенсиз башка жака. Мен жана базардагы лабораторияга каршымын деп, жалпы жеке менчикке мен каршымын деген жокмун. Только базардагы лабораторияга. Канча инспекторуңуз бар? Жалпы ветеринария кызматында канча киши иштейт? Жалпы саны 1072. Кыргызстан боюнча канча ветеринар бар? Жалпы регистрациядан өткөндөр, ветеринарный палатада регистрациядан өткөндөр 2565. Мынан тышкары дагы 300ге жакын баягы ири компаниялар бар эмеспи? Ошолордо ветеринарный врачтар бар. Жалпы 3000ден ашыгыраак деген сөз. 3000ден 1000 сиздики экен, э? Биз келишимди 1601 ветеринардык врач менен келишим түзүп, ошол жана делегированный полномочиялар аткарып атабыз. Жалпы Кыргызстанда канча мал бар? Канча ошол жаныбар бар? Үй жаныбарлар. Кой, уй, жылкы баары биригип. Эгерде түрлөрү менен айтсак, жылкы баласы бизде 1 миллион 900 миң деп идентификациядан бүгүнкү күнү статистикалык маалымат өттү. Бизде базабызда 1 миллион 720. Ири мүйүздүү мал. Жылкы бизде 556 ушундай болуп турат. 556 миң деп. Кой акыркы статистикалык маалымат боюнча 6 миллион 400 миң эчки менен кошкондо. Чочко баласы 120 ал идентификациядан өткөнү азыр. Анан бизде 130 ушундай миң, 121 миң чочко баласы. 1 миллиондон ашык, по-моему, аны мен эгерде түрлөр менен мен жалпы письмени берейинчи. Баарын кошкондо бир 10 миллиондон ашык болот, 10 миллион тегерек. 10 миллиондон ашык. 10 миллион. 10 миллион ушундай жаныбарга 3000 Кыргызстанда ветеринар бар экен, туурабы? Жетишеби? Жетиштүү эмес. Жетиштүү эмес. Эмес. Алда канча жетиштүү эмес. Бюджетиңиз жетиштүү эмес. Анан сиз эмнеге менчикке каршымын, мен өзүңөр жасай албайсыңар, менчикке аутсорсингге башка бул качан токтотосуңар ушундайыңарды? Жетишпегениңизди прекрасно билип турасыз. Каржы жетишпегенин жакшы билип турасыз. Анан эмне үчүн монополия кылып карма отура бергиңер келет, түшүнтүп эле. Бу каяктагы бир союздун түшүнүгү менен дагы деле отура бересиңиз. Союз мезгилинде огромный акчалар бөлүнчү. Ветеринарлар жетиштүү. Союз таркагандан кийин эч ким окубай койду ветеринарияга. Эң жашы азыр 45-50 жашта экен ветеринарлар. Азыр эч ким окубай коюшкан. Туурабы? Туура. Анан ушуну кантип анан кийин дагы деле өзүңөр монополия кылып карма отура бергиңер келет. Шу мен качан бир мындай менчикти өнүктүрүүгө мен колдойм, ошол жак менен гана чыгып кетебиз деген ойду качан айтасыңар силер? Алтынбек Турдубаевич, мен только лабораторияга деп атпайм, жалпы жеке менчик ветеринарды мен колдоп, наоборот, ошолорду колдоо көрсөтөлү деген сөздү айтып атам. 10 секунд. Бүт барын цифраны, бүт барын көрүп туруп эле кайра эле ушу өзүңөргө кучактагы ушу мамлекеттик ишканалар ушинте бергениңерди качан менчиктин жардамы менен чыгышыбыз керек, биз ошолорго туура эле багытты көрсөтүшүбүз керек, алар өздөрү дарылап өздөрү чыгып кетиш керек деген багытка келишибиз керек да акыры. Бүт дүйнө ошентип кетип атпайбы?